Жердің асыл адамдары, да бір жыл сіздерге салам, Котман таң, замана өзінің ішін бұлантат. Анан айымдарға аябай азыр кулаңарга күмүш сырга кыла турган учурга келип жетти окшойт да. Сулуулуктун камын көрүү үчүн косметолог Таттыгүл Барат кызын студиябызга чакыралы. Саламатсыз. Кутмандуу таңыңыз менен биздин студиябызга куш келипсиз. Күз айларында өзгөчө кыз келиндер, айымдар жайдын аптаптуу күндөрүнөн кийин күз мезгилинде калыбына келүү иштери менен алек болушат. Алгач ошол процесс тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу, урматтуу теле көрүүчүлөр. Барыңыздарга Кутман таң каалап кетмекчимин. Ооба, негизи бүгүн ошо күзүндө териге кандай туура кам көрүүнү айтып бермекчимин. Негизи күздүн келиши менен биздин эжекелерибиз, апаларыбыз өздөрүнө өзгөчө байкасак кам көрө башташат. Жана клиникаларга көп барып, салондорго көп барып, бул деген эң туура нерсе. Анткени дал ушул күздүн келиши менен биздин терибиз өтө териге кам көрүүнү муктаж болот терибиз. Анткени жайы менен биз билебиз, күндүн нуру аябай катуу тийгендиктен улам биздин терибиз аябай өтө чоң жабыркап калат да. Анткени билгендей эле ультрафиолетовый, инфракрасный деген лучилер болот. Ошол дал ультрафиолетовый лучилердин А, Б, С деген спектрлар болот. Ошол дал А спектры бул терини бат картаюусуна, бетке кара тактардын түшүүсүнө алып келет да. Ошондуктан алып келип, жайы менен ошол тери өзүнүн витаминдерин жоготот, өзүнүн эң пайдалуу заттарын жоготот. Жана биз билгендей эле кожада, териде коллаген бар, коллаген, эластин. Коллаген бул биздин терини эң жаш кылып алып турчу зат болуп эсептелет нерсе. Анткени коллаген бул өзүнө нымдуулукту тартып, сууну өзүнө тартып, биздин кожабызды нымдуу кылып сактап турат. Ал эми күндүн тийишинен улам бул коллаген жабыркаганда биздин суу теридеги нымдуулук да жоголот. Ал эми нымдуулуктун жоголгонун кесепетинен улам биздин бетке майда брыштар түшүп баштайт. Жана витаминдерге авитаминоз болот да, ушундай бир стресске учур болот, стресске кабылат терибиз. Анан пигментациялар түшөт. Негизи бизге келген кардалардын баары ушундай көйгөйлөр менен келишет да. Бетим бырышып атат, сырылып атат, кургак болуп кетти, пигментация түшүп кетти дешет да. Ошондуктан биздин эң биринчи максатыбыз күзүндө бул ошо жайдан жабыркаган терини өз калыбына келтирип алышыбыз керек дагы, жана келе жаткан бул суук сезонго туура даярдап алышыбыз керек. Канча жаштан канча жашка чейин көбүнчө келишет айымдар? Көбүнчө 25тен өйдө келишет. Анткени дал ошол негизи организм адамдын 25ке чейин бул өсөт да, толук эле. Кожа деле орган, бул организм полный эсептелет да. Ошондой эле 25ке чейин өсүү процесси болсо, 25тен кийин организм уже картая баштайт. Демек тери дагы картая баштайт. Демек ошол убакта кам көрүү керек. Жок, алга чейин эле кам көрүү керек, бирок ошондо уже признактарын көрө башташат да. Эми кам көрүүгө өтсөк, биринчи айттыңыз, ушул атайын адистерге кайрылышыбыз керек, врач, косметологторго кайрылышыбыз керек деп. Бирок ушул алыс региондордо шарты жок жерлер бар. Жерде жашагандар дагы бар. Анан үй шартында кандай маскаларды сунуштайт элеңиз? Ошо биздин азыр бул шаарда негизи көп эле клиникаларга барып, көп уже туура кам көргөндү билишет. Бирок айыл жергесиндегилерде клиникалар жок болгондуктан же кандайдыр бир нерселер менен бара албай калышы мүмкүн. Ошондуктан үй шартында эң жөнөкөй ар бир үй бүлөдө табылчу азыктар менен эң оңой ар бир айым өзүнө жасап алчу масканы азыр жасаганды үйрөтүп берем. Мен бүгүн ашкабакты тандап алдым. Муну эртең менен атайын сууга бышыра келдим. Үйдөн бышырып алыш керек. Сууга бышырып алабыз, туз кошулбаган таза сууга. Эч нерсе кошпой, сууну кайнатабыз дагы, кайнак сууга салып, 15-20 мүнөттө бышып калат. Жумшарып калат, ошондо бышкан болот дагы, алабыз, муздатабыз, анан суусун төкпөй турабыз, анткени суусу да бизге керек болот. Азыр мен силерге көрсөтүп берейин. Ашкабакты эзилгенге чейин кайнатып алат экенбиз, жумшартып, Эмне үчүн ашкабакты алдым? Анткени ашкабак азыр көп болуп турган эме, бышып атат, сезону болуп атат. Анан дагы
бардык эле эч кыйналбастан аркы жактан тапса болот. Жана ашкабак эң витаминге бай жемиш болуп эсептелет да. Анын териге болгон таасири кандай? Териге болгон таасири өтө чоң. Анткени ашкабакта биринчиден А витамини аябай көп кездешет. А витамин бул ретинол, ошол сухость менен күрөшөт да, беттин кургоосуна нымдаштырат. Жана бул жакта каротин бар. Жадагыса фолиевая кислота бар. Фолиевая кислота биз билебиз, ал сөөктөрүбүзгө, мээлерге пайдалуу нерсени. Ошондуктан мен как врач, косметолог катары айтып кетмекмин. Биз териге кам көрүүнү баштаганда сыртыбыздан терини эле сыйпалап эметкенден мурда ичибизден башташыбыз керек да. Питание красоты, изнутри деп коет да, изнутри и снаружи. Это когда туура тамактануу деген кеп, витаминдерге бай, ушул ашкабакты деле рационго көбүрөөк кошушубуз керек. Эми ашкабактан азыр көп эле нерселер. Биринчи бул ушул айтып калышат, ботко жасап жесе, таңкы тамакка ботко катары жасап жесек, сүткө бышырып, духовкага бышырып, печёный жесек да болот. Эми азыр биз эзип алабыз, мына кашица кылып бир эмеге келтирбей, бир масса келтире алабыз дагы. Буга бир аз айран кошобуз. Айрандын дагы ар кандай болобу же? Жок, айран ар кандай айран боло берет. Негизи үйдөгү домашний айран болот, сатып алсаңыздар болот. Кефир сыяктуу дүкөндө эле болот, ооба. Био болбосо болду, э? Жок, био болбош керек. Био болбош керек, анткени. Эмне үчүн? Алында деген сладкий болуп эме болуп калпайбы? Балким бирөөдө аллергиясы болуш мүмкүн ага деген жакпай калат. Мен дагы негизи бул масканын аябай түрлөрү көп. Ушул ашкабакты эле ар кайсы башка азыктар менен кошуп жасаса болот да. Бирок мисалы балга кошуп жазылчу эме аябай распространенный маскалар бар да, ушундайчы элдин баары билет. Бирок балга аллергиясы бар адамдар көп. Ошондуктан муну билбей, аллергиясын өзү текшербей кое алып, жабыркап калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен эң жөнөкөй жана эч кимге зыян алып келбеген масканы даярдап келдим. Эки эле азыкты колдонот экенсиз. Эки эле азыкты колдонобуз. Кайсыл учурда муну канча убакыт колдонушубуз керек? Биринчи жана айтып кетпедимби башында суусун төкпөгүлө депчи. Ошон үчүн биринчи бардык маскаларды коердун алдында бетти аябай таза жууп алышыбыз керек. Макияж болсо макияжды өчүрүп, андан кийин умывашка менен таза жууп, тонер менен протирать эткенден кийин бунун ошо суусуна биз таза марлин алабыз дагы. Суусу бир аз муздап, комнатный температура болуп калганда ага марлини суулап алып, анан бетибизге компресс жасайбыз. Компресс 10 минутадай кылып улам сүйкөп бетти даярдайбыз. Ошону даярдаганда ал бет өзү тери ачылып, масканы жакшы кабыл алганга даяр болот да. Ошончолук маскабыз эффективдүү болот. Аны даярдап компресс кылгандан кийин муну бетибизге кадимдей эле сыйпап, буну негизи көбүнчө эмес, негизи эле кечинде кылганыбыз жакшы. Анткени кечинде жаткан абалда анан башка бирөө кылып берсе туура болот болуш керек, же өзүңөр чаптай бересиң. Ошо консистенциясы да аябай мындай удобный да, аябай агыптан кетпейт, эметпейт, атайын удобный эле болот. Канча убакыт кармасак болот? 15-20 минут. Мен Нурска сүртүп көрөйүн. Ошо колуңуздарга сыйпап бербейинби? Колубузду тазалай элебиз. Таза эмес да азырчы. Бирок түшүнүктүү, эң жөнөкөй экен, жаза алыш ыкмасы. Натыйжасы жакшы. Анан канча күндө бир колдонсок болот? Бир жумада 2 жолу колдонсоңуздар болот. Бир жумада 2 жолу, кечкисин колдонушубуз керек. Дагы бир жолу тактап кетсеңиз, кимдерге кайсыл учурда жардам берет экен? Бул деген негизи бардык кожаларга туура келе берет, бирок көбүнчөсү кургак беттерге арналган. Кимдики кургап, шуудурап калган учурлар болот, э? Эгер беттин тип жирный болсо, майлуу болсо, аларга ушул айрандын ордуна эле ашкабак менен жумуртканын агын кошуп койсо болот. Анткени жумуртканын агы ошол майлуулукту жок кылат да. Ал эми жумуртканын агы менен кургак беттер жасалышы керек. Алар когуш беттер тартылып, кесилип, ушундай жагымсыз болуп калышы мүмкүн. Ошол күз келгенде биз негизи эле өзүбүз делечи жайкы кийимдерди чечип, күзгү кийимдер кийип, жылуу кийим баштабайбыз да. Ошондой эле тери дагы ошол нерсени күтөт да, анткени
климат өзгөрөт, суук түшөт, суукта биз аябай жакшы сакташыбыз керек. Крем колдонгон кремдерибиз жайында аябай жеңил болсо, тоналканын ордуна BB колдонуп атсак, кышында суук келгенде тескерисинче текстураларды biraz плотный болуп, майлуураак кремдерге өтө баштайбыз да. Бирок кожасы жирный болгондор абайлашы керек. Алардын ансыз да майлуу болуп турган терисине жакпай калышы мүмкүн. Айтсаңыз, негизи врач-косметологдор көп учурда айымдарга ошол крем тандоодо өзүңүз айтып калдыңыз, маани бериш керек депчи. Азыр ошол сиз жасаган маскалардын деле крем сыяктуу жасалгандары бар да. Атайын ашкабак кошулганы, бадыраң кошулганы депчи. Ошолорго кандай ишенишибиз керек, кандай маани беришибиз керек? Химиялык заттар менен жасалган кремдерге. Негизи ошол составына аябай маани беришибиз керек. Составында да өзүнүн правиласы бар. Кайсы зат канчанчы орунда турат, мисалычы башында турабы же 9-чу болуп жазылабы, ошолорго чейин эмеси бар да, өзүнчө эрежеси бар. Составында көбүнчө биз гиалуроновая кислота болгонуна аябай маани жасашыбыз керек. Анткени гиалуроновая кислота бул бардык териге керек болчу нерсе. Бул эмне? Бул деген ошол нымдуулукту өзүнө тартып туручу нерсе да. Нымдуулук болгон тери эч качан картайбайт. Ошол нымдуулукту жоготкон учурда анан кийин бет майда бурыштар түшүп баштайт да. Ошон үчүн негизи косметологияда бул гиалуронду толуктоо үчүн негизи процедуралар бар, жана биоревитализация дегендерчи. Бирок көбү жана биз азыр айтып кеткендей эле айылда болгондо клиникалар жок же уколдон коркушат, инъекцияларданчы, ошондо ушундай азыр күз мезгили келип, как раз вот жемиштер баары бышып берип атканда ушундо туура пайдаланып, жакшы маскаларды кылып, бетибизге аябай пайдаларды көрүп алышыбыз керек да. Альтернатива катары ашкабак жок жерде эмне болсо дал ушундай натыйжа бере турган дагы эмнелерди толуктасак болот? Мисалы бадыраң менен кылып жүрөсүздөр. Мисалы, биз айтып атпайлы, бул аябай негизи ашкабактын функциясы көп да. Күзүндө жана жакшы натыйжа келиш үчүн биз 5 эрежени сакташыбыз керек. Бул эмне? Биринчи, терини калыбына келтирүү, экинчи защита деп коет, сактоо керек. Жана питание, увлажнение и обновление деп коет. Демек, ушул баарын камтыган маска атайын жасап келдим. Мындан башка, эгер пигментацияларды көбүнчөсүн көйгөйлүү пигментация дедим го, ошондой эле пигментацияны арылыш үчүн ашкабак таппай калышса, айран менен ошол эле бадыраңды кошуп колдонсо болот. Же болбосо петрушка эң жакшы агартуучу каражаттар болуп эсептелет да. Эзип туруп, Петрушканын настойлорун колдонсо болот. Кайнак сууга бир аз коюп туруп, анан кийин ал сууга бетиңерди сүрүп тазаласа болот да, ушундай. Азыр негизи жемиштердин баарында эле витаминдер көп, бардыгын өзүнүн терисине ылайыктап, аллергиясы жок экенин аныктап туруп колдонушу керек. Ушул масканы деле колдонордун алдында биринчи колуңарга сыйпап, бир 15-10 мүнөттөй күтүп туруп, байкап туруп, анан эгер кызарып, эч нерсе жок болсо, анан бетке сыйпайсыңар. Рахмат сизге. Токотер жерин айтканда беттин калыңы жандын үзүрү деген сөз экен да. Калың кийинип, суукка карата даярданган сыяктуу эле бетти да калыңдатып даярданышыбыз керек экен. Рахмат сизге. Өлкөбүздөгү акыркы жаңылыктар менен Ала Тоо 24 кесиптештерибиз тааныштырат. 9-дан кийин дагы программабызды улантабыз.